Кортеждер тууралуу айтып берейин. Кортеждер орус тилинде да кортеж деп айтылат, англис тилинде tuples. Tuples да айтышат, келе tuples да айтышат. Кортеждер тизмектерге абдан окшош келет. Аларды жазганда биз мындай каша менен жазабыз. Мисалы, мындай кортеж болушу мүмкүн. Үтүл менен ажыратып эле элементтерди жаза беребиз. Ичине ар кандай элементтер кошула берет. Жана мындай эле тексттер кошулат. Анан мунун ичинде мында кошулабы деген суроо болот да. Print. Ошондо биз айырмасы мындай. Бул тизмектер менен иштегенде мындай кошчубуз да. Append депчи. Бул өзгөртүлбөс дайындар тиби. Өзгөртүлбөс дегенде мунун ичине элементтерди өзгөртө албайбыз. Бирок мындай кичинекей жагы бар. Мындай кылсак кандай болот? Деген суроо пайда болот да. Бул элементтин ичинде байкадыңыз массив бар, тизмек бар. Ал тизмек өзгөртүлүүчү да. Анын ичинде элементтерди өзгөртүп салышыбыз мүмкүн. Мисалы, могу биз кортеждин эң акыркы элементине кайрылып атабыз. Эң акыркысына кайрылдык. Анан ошо эң акыркы элемент бул массив да, көрүп турабыз, тизмек. Анын 0-чы элементтин ордуна кайра эле 1 деп жазып коюптурбуз. 11 деп коелу. 11ди жазып кой деп атабыз. Өзгөрүү кирди, бирок ал өзгөрүү киргенин биз байкабай калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн жүгүртүп коелу. Дагы кандай кортеждер эмне керек болот дегенде, кээде адамдар мындай тизмек кылып койсок, анда муну өзгөртсө болот экен деп ойлоп, ичине өзгөртүүлөрдү киргизе беришет да. Мисалы, ошол эле коллегаларыңыз. Ошондуктан этият болуп, ичинде дайындарды өзгөртүүлөрдөн коргойм десеңиз, анда кортеж колдонгонуңуз жакшыраак болот да. Бирок мындай ичинде мындай массив болсо, ал массивти албетте өзгөртө берсе болот. Ошол жагы да бар. Ал жакта эсиңизде болуш керек. Анда коргойм десеңиз эми албетте сиз өзүңүз коллегаларыңыз менен сүйлөшүп коюшуңуз керек, же болбосо мондай сыяктуу комментарий жазып коюшуңуз керек. T белгиле депчи. Don't mutate list сыяктуу мындай коллегаларыңызга маалымат калтырып койсоңуз болот. Бул өзү өзгөртүлбөс дайындар тибине киргендиктен эки эле методу бар. Index count деген. Индекс деген жана тизмектердегидей элемент бересиз, анан ал элементтин эң биринчи кезиккен индексин берет да. Келиңиздер мындай кылалы. Индекс 3 деген сандыкын бер дейбиз. 3 мына 2 жолу кайталанып атат, 0-чүдө, анан 1-чиде 0, 1, 2, кечиресиз 2-чиде. Бул эң биринчи кезиккен эле берип коет. 0 берди, биз күткөндөй эле. Count деген бар. Ошо count санайт. Канча жолу кезигет деп. 2 жолу кезигет, 3 деген сан. Негизи болду ошондой эле. Мисалдарды айта турган болсок, мисалы, сизде мындай массив болушу мүмкүн. Ал массивде сизде файлдын аты, анан кийин файлдын өлчөмү берилиши мүмкүн да. Көрдүңүзбү, мындай массивдин ичинде мындай кортеж болуп атат. Ал кортежди сиз бул программист, сиздин кесиптешиңиз, сиз менен иштеп аткан адам бул кортежди өзгөртүү бесин деп атайын муну көрүп атайын ушуну белгилеп койдуңуз да, ушуну кортеж колдонуп койдуңуз. Анан ал иштеп атып көрөт, мындай экен деп, аны өзгөртүп салса болбойт деп. Индекс боюнча кайрылсаңыз болот, жана айткандай эле. Мына массивти алдыңыз, бул тизмекти 0-чүсүн алдыңыз, 0-чүсүн алдыңыз, анда мына файл 1, 0-чүсүнүн 1-чисин алып койсоңуз, мына 0-чү, анан 1-чи индекс мага берип турат, 1024 чыкты.
кортеждерди кыдырып атканда мындай кылсаңыз болот. Мына файл info деген бар да. Көрө атасыз, азыр муну көчүрүп алып иштетип көрөйүнчү, мүмкүн болсо. Көчүрүндөлү. Негедир кээде көчүрүлбөй калып атат, кызык. Же чатталбай калат, paste. Ana. Бул жерде көрдүк, жакшы, бирок мына жерде эң кызыктуу болгону ушул болуп атат. Карасаңыз, бул жерде эки өзгөрмө болуп атат. Name, size. Ама кыдырып келе атабыз, бул элемент экиге бөлүнүп калат мына жерден дароо эле. Атын өзүнчө чыгарып алып бөлүп, size деген өлчөмдү өзүнчө чыгарып алдык. Анан бул жерге өзүн чыгарып койдук да. Эгерде могулардын бирөөсүндө, мисалы мындай болсо, анда албетте ката чыгат. Too many values to unpack. Сен мага өтө көп нерсе күтүп аткандай алып жазып коюп турсуң, а бул болсо анчалык көп нерсе маалымат камтыбайт деп ошентип урушуп койду да. Албетте ар дайым ушинтип жаза берген болбойт. Сиз эгерде билсеңиз ушундай маалымат жуптар менен чыгат экен, анда ушинтип жазсаңыз болот албетте. Бирок көбүнчө ушундай колдонушат. Эч маселе жок эле.